Нур балдарды калыптандыруу борбору 2008-жылы уюшулган. Ошол убакыттан бери Баткен шаарындагы жана районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген 29 бала кабыл алынган. Учурда бул борбордо 8 кызматкер эмгектенип, балдардын ар тараптуу өнүгүүсү боюнча иш алып барышат. Биринчи эле кезекте мына биздин борбордо жаңы ачылганыбызда кайсы тармактан балдарга кантип тарбия бериштин өзү элементи жок эле да, буларда стандарт жок да. Ар тараптан изденип олтуруп, мына бүгүнкү күндө типтүү стандартка ээ болдук десем жаңылышпаймын. Психолог өзүнүн ишин аткарат. Ошондой эле эң дагы жакшы бир жетишкендигибиз катары бизде мына логопеддин ишке кириши болуп калды. Жолдош Усманов 2008-жылдан бери баласы Нурсултандын Нур балдарды калыптандыруу борборуна алып келет. Нурсултандын борборго келүүсү аба ырайына байланыштуу. Жаан-чачын убагында же болбосо кар жааган учурда бул жерге келе албайт. Мындай учурда Жолдош Усманов менен кошо башка ата-энелер да балдарын алып келүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат. 2008-жылдан бери бул баламды алып келем Токай. Анан кийин көрүп турасыңар, биздин жолдорду көрдүңөр. Алып келиш кыйын. Машина бөлүп берсе же машина алып берсе, ушу балдар кыйналбай келип калабы деп. Ошол жагы кыйын. Бир аптада 6 күн окуу күнү болсо, ошондо 4 күн же 3 күн гана катышып жатат да. Ошого менин айтарым мындай. Ошого мана эртең мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ошол центрге келиш үчүн кичине транспорт жагынан кара берсе деген оюм бар да. Кичине балдар кыйналбайт. Балдарыбызга кошулуп келип, бетке алып келбейик десек, ата-энелер балдарыбызды карап туруп баягындай болобуз да. Мындан сырткары бул борбордун дагы бир көйгөйлүү маселеси болуп имаратынын тардыгы. Мындан улам тарбиялануучуларга толук кандуу мүмкүнчүлүк жок. Баткен районунда 200дөн ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо, алардын 29-ун гана кабыл алууга болот. Алар да тар имаратта күн көрүп келишет. Биздин борбор ушул балдардын бардыгын тартканга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Себеби биздин өзүбүздүн имараттыбыздын тардыгынан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп атат да. Ошол себептен ушу имарат маселеси чечилгенде аябай жакшы болмок. Келечекте ушу биздин борбор бир гана социалдык багыттагы эмес, медициналык багытты да кошо камтыган борбор болсо деп ойлоп атабыз да. Бирок бул маселелер жакынкы күндөрү оң жагына чечилүүсү мүмкүн эмес. 2010-жылдан тарта шаардык мэриянын бюджетинен миллион сомго чейин акча бөлүнүп турат. Бирок бул акчалар ушул жерде иштеген кызматкерлердин айлык акысына жана ички материалдык муктаждыктарына жумшалат. Вице-мэр Мигүлсүн Рыскулованын айтымында, имарат жана транспорт маселесин чечүүгө шаардык бюджеттин мүмкүнчүлүгү жок. Эми эгерде шаардын бюджети жогору болуп, мүмкүнчүлүгүбүз чоң болсо, балким унаны деле чечип бермекпизчи, балким чечилип да калар. Бирок азыркы күндө тез аранча чечилет же башка деп айта албайбыз. Азырынча ата-энелери өздөрү салым катары, ата-энелердин салымы катары өздөрү балдарын алып келип турушат. Эгерде демөөрчүлөр чыкса, жер бөлүп берип, имарат салганга демөөрчүлөр чыга турган болсо, жер бөлүп бергенге да даярбыз да. Ушундай маселени чечкенге мэриянын кудурети жетет. Ата-энелердин айтымында бул жерге келген балдардын ден соолугу жана жөндөмдүүлүгү жакшырган. Буга өз ишин мыкты аткарган тарбиячылардын салымы чоң дешет. Бирок мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыптандыруучу борбор имарат жана транспорт жагынан аксап турат. Бул жердин кызматкерлери балдардын келечегине кайдыгер карабаган демөөрчүлөргө муктаж экендиктерин айтышууда. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Үй жаныбарларын ар кимисин өз ордуна коет.